кантта оор жүк ташуучу унаа бир кишини сүзүп кеткени айтылууда. Социалдык тармактарда оор жүк ташуучу унаа кишини сүзүп кетти делген видео тароодо. Видеонун автору Кобо өлкөсүндөгү оор жүк ташуучу унаа кишини сүзүп алгап кеткенин айтканы менен окуя качан жана каякта болгонун билдирген эмес. Айрым маалыматтар боюнча кырсык кантта катталган. Азырынча милиция бул боюнча маалымат бере элек. Жабырлануучунун абалы да белгисиз. Петровка айылындагы дүкөндүн алдында белгисиз зат чачып кеткен учур видеого түшүп калган. Чүй облусунун Москва районуна караштуу Петровка айылында белгисиз аял дүкөн алдындагы аянтчага белгисиз зат чачып жатканы видеого түшүп калган. Бул тууралуу көөлдөр билдирди. Маалым болгондой, Петровка айылы Төрткөл айыл аймагында жайгашкан. Анын борборунда Нур, Эрзи жана башка соода түйүндөр бар. Сатуучунун айтымында ал дүкөн алдында бал муздак сатат. Видеодо толук көрүнүп турат. 2-июнь күнү саат 10:40 чамасында Ондай саната үлгүсүндөгү унаа ушул аянтка келип токтоду. Ичинен бир жигит түшүп, колу менен аялга кол жаңсап, өзү дүкөнгө кирип кетти. Ал аял унаадан түшүп аянтка белгисиз нерселерди бир нече жолу чачты. Теги бала дүкөндөн чыккан соң эки унаага отуруп кетип калышты, деди ал. Ал эми айрым көөлөрдүн айтымында аянтчага чачылган белгисиз зат майда буудайга окшогон сары дарылар болгон. Эске салсак, өткөн жылдарда Нур дүкөнүнө түн ичинде уру киргени жана ага таандык өзүн өзү тейлөөчү унаа жугуштагы кассаны талкалап кеткени белгилүү. Булак турмуш кежи. Чилиде катуу жер титирөө болду. 6-июнда Чилиде күчү 6,4 балга жеткен жер титирөө болгонун чет элдик басылмалар жазып чыгышты. АКШнын геология кызматы жер титирөөнүн очогу Атакама аймагындагы Диого де Алмагро шаарынан 52 чакырым түштүк батышта болгонун билдирген. Силкүнүү болжол менен 76,6 чакырым тереңдикте болгон. Алгачкы маалыматтарда жер титирөөнүн кесепетинен жабыркагандар жана материалдык чыгымдар болбогону айтылууда. Бийлик азырынча чыгымдар, кыйроолор тууралуу так маалымат бериле элек. Социалдык тармактарда жеринен тартылган видеолор тарап жатат. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Көптөн бери сиздерден жардам сурап кайрылган себеби жол кырсыгына катталып 2 жыл мурун уулум Мухаммад башынан удар алып баса албай калган. Азыркы учурда башында аппараты менен баламдын басып кетүүсүнө жардамыңыздарды аябаңыздар. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. 5-10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Биз үчүн өтө чоң жардам. Тун катарында балам ойноп күлүп басып кетүүсүн каалаймын. Баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Урматтуу мусулман кыргыз элим, азыркы учурда бизге $2000 акча каражаты керектелүүдө. Балам азыр башында аппараты менен жатат, баса албай. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Аллах таалам сиздерден разы болсун. Биздин реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу. Эмбанк Кымбатка деп чыгат 3197. Единица кылып салам дегендерге деньги бар. Россия өлкөсүнөн которум дегендерге Сбербанк 0600 Самаган деп чыгат. Өзүмдүн иним азыркы учурда Россия өлкөсүндө стройкада иштеп жүрөт. Баарыңыздардан Аллах таалам разы болсун. Тамыздарга рахмат. Жоголгон 17 жаштагы Бермет Тагайеванын жансыз денеси табылды. Бүгүн 7-июнда Ички иштер министрлиги жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери издөө иштерин жүрүшүндө дайынсыз жоголгон Бермет Тагаеванын сөөгүн табышты. Бул тууралуу Сверлов райондук Ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Мурдараак маалымдалгандай 2007-жылы туулган кыз саат 23:00 чамасында Мичурин көчөсүндөгү үйүнөн чыгып кеткен боюнча кайтып келген эмес. Учурда маркумдун энеси экспертизадан өткөрүлдү. Андан көзгө көрүнгөн дене жаракаттары табылган эмес. Өлүмдүн себебин аныктоо үчүн соттук медициналык экспертиза дайындалды. Жаңы жылда эмес, айтты ушундай тосуш керек. Айт майрамын өзгөчө тоскон айыл. Социалдык тармактарда айт майрамын өзгөчө тоскон айылдын видеосу кеңири тарады. Видеодо айыл тургундары көчөлөрдү шаар байлап, түркүн түстүү жасалгалар менен кооздоп, майрамдык маанай тартуулашканы көрүнөт. Көпчүлүк интернет колдонуучулар бул демилгени кубаттап, айылдыктарга ыраазычылыгын билдиришүүдө. Комментарийлердин биринде мындай делет: жаңы жылда эмес, айтты ушундай тосуш керек. Айт майрамын ушундай көтөрүңкү маанайда тосуу демилгеси башка аймактарга да үлгү болору күтүлүүдө. Колдонуучулар бул аракетти билимдиктин жана ыймандуулуктун белгиси катары баалашууда. Мындан ары оштун мэри менин үйүмдү снос кылып атат деп нааразыланбай эле койсоңуздар болот экен. Анткени мына 50 жылдан бери турган эң кубаттуу, күчтүү деп аткан, көп мэрлер батынбай аткан ушул Ленин эстелигин дагы снос кылып койду. Эми эмне болот дешет да. Мен айтат элем.
Орусиянын азыркы бийлиги Оштун мэриясына деги эле Кыргызстанга рахмат айтыш керек. Себеби биз 50 жыл бою ушуну албай кармап турдук. 50 жыл бою мындай эгемендүүлүк алгандан берки жагына эсептегенде дагы 90-жылдан бери болсо 35 жыл кармаппыз. 35 жыл. 35 жыл өздөрү дагы кармаган жок. И көпчүлүк өлкөлөр дагы ошол эгемендүүлүк алган деле ошол алгачкы бир 5-6 жылдыгында эле алып салышкан. Ленин эстелигин. Ферис Токтобаев Канжарбек Белекбаевич Алайдын Корул айылынан болот. Сен азыр акимдин $65.000 автомашинасын сатып берем деп алып туруп, сатып туруп, акчасын өздөштүрүп кеткениң үчүн бербей. СИЗОдо отурасың. Нуанын бир туугандары бар да. Жамгырчы, Кумар, Санжар деген. Асыл эреме отурасыңар. Силерге баары бербе. Бир тууганың камалып кетсе. Үчөө жүрөсүң. Акча чогултуп бериле да, кутулула да $62.000 акимден. Мына ошону көрүп койгула. Канжарбек деген ошо СИЗОдо отурган. Бул видео алынбайт, пока сен кутулмайын. И сотта оорутуучу жагдай болуп тура берет. Понимаете? Законность, потому что сохраняться должен. Андыктан берип кутулула. Мына көрүп койгула.